1 ноябрга чейин биз шаарга жылуулук беришибиз керек пландарыбыз боюнча. Ошого карата биздин бүгүнкү күндө ушу 3-4 блокту жана китайский блокту капитальный ремонт жасап аткан. Ошо боюнча ошону бүгүнкү күндүк акыбалын, даярдыгын канча убакыт калды бүтүшүнө ошонун баарын бизлер карап чыгайын деп бүгүн Бишкек шаарынын мэри менен чогуу обход кылып чыктык. Кудай буйрса жакшы. Өзүнүн убагында график боюнча өзүнүн убагында иштер жүрүп атат. Азыр бүгүнкү күндө мына биз күбө болдук. 3-блокту бүтүп, капитальный ремонтун бүтүп, азыр испытание кылып атышат. Азыр Кудай буйрса биз испытание кылгандан кийин 72 саатка нагрузка берип иштете баштайт. Ошондон кийин уже мындайча айтканда сетке уже жылуулукту, ысык сууну жана электроэнергияны бергенге мүмкүнчүлүк болот. Бул эмнени айтат? Бул деген мындайча айтканда 99% 3-котелду капиталдык ремонту бүттү. 4-котелду ушул айдын 20-ларына чейин беребиз деп атат. Кудай буйрса, мен ойлойм, ошо 2 котел ишке кирип кетсе, мурун проекти кубаттуулугу 300 мегаватт болсо, бул 7 жыл болду булардын ишке киргенине 200 мегаватт эле берип калган. Бүгүнкү күндө ошол жана бизде айтып аткан экологиялык фильтрлерден баштап астыңкы насостун двигательдерине чейин бир сыйра бүт чечип карап чыгып, канча тетиктерди Кытайга алып барып кайра жасатып алып келип, кайра ордуна коюп атышат. Ушул Бишкек жебине биз план боюнча 450 мегаватт электроэнергияны чыгарасыңар деп атабыз. Ошо электроэнергия улуттук электр тармактары сатып алат. Эгерде 450 жана биз планга койгонбуз да 1 миллиард 700, 1 миллиард 800 миллион киловатт саат электроэнергия чыгарыш керек деп, ошол планга жеткиребиз буюрса.